Мурдагы сабагыбызда биз everyday activities жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Айрым сөздөрдү караганбыз. Эртең менен тургандан баштап эмне иштер кылынат. Азыркы сабакта дагы ошол эле темабыздын уландысы everyday activities. Экинчи бөлүмү дагы мурунку сабакта айтылбай калган сөздөрдү үйрөнөбүз, этиштерди. А дегенде сүрөттөрдөн баштай беребиз. Биринчи сүрөттө мына жигит эмне кылып атат? Үйдү жыйнап атат, үйдү тазалап атат. Биз clean the apartment деп айтабыз. Clean the apartment. Apartment бул квартира. Эгер этажда жашаса, apartment, ал эми жер үйдө жашаса, анда house деп айтабыз. House. Clean the apartment, clean the house. Үй тазалоо. Clean the apartment, to clean the house. Түү бөлүкчөсү бар сөз түрдө. Этиштин өзүн айтканыбызда ал эми сүйлөмдө түү бөлүкчөсү түшүп калат, Экинчи сүрөттө эмне кылып атат? Wash, to wash the dishes. To wash the dishes. Идиш аяк жуу. Идиш жуу. Идиштерди жуу. To wash the dishes. She washes the dishes. She washes the dishes. Üçüncü сүрөттө кир жууп жатат. Демек аны биз to do the laundry. To do the laundry. Laundry. To do the laundry. Кир жуу. To do the laundry. He does. Üçüncü жактын келтирүү. He does laundry. He does laundry on Sunday. Базар күндөрү ал кир жууйт. He does the laundry on Sundays. Төртүнчү сүрөттө карайбыз. Бул жигитибиз эмне кылып атат? Кийимин үтүктөп атат. To iron. To iron. Үтүктөө. To iron. To iron. Iron. To iron. Үтүктөө. Үтүктөө. Бешинчи сүрөттө баласын тамактандырып атат энеси. Демек, to feed тамактандыруу. To feed the baby. To feed the baby. Баланы тамактандыруу. Баланы тамактандыруу. To feed the baby. Алтынчы. To feed the cat. Мышыкты тамактандыруу же болсо pet деген үйдө багылган жаныбар. Pet дегендер бизге күчүк болот, мышык болот, кээде жанагы тотулуштар болуп калат. Feed тамактандыруу. To feed the cat же болсо to feed the pet. Мышыктан башка жаныбар болсо үйдө анда pet деп койсок болот жалпы жөнүнөн. Мышыкты тамактандыруу. Мышыкты же башка жаныбарды тамактандыруу, үй жаныбарын тамактандыруу. Жетинчи сүрөттө to walk. To walk the dog. Бул ит менен сейилдөө. Ит менен сейилдөө. To walk the dog. Башка өлкөлөрдө, бизде деле кээ бир үй-бүлөлөрдө биз иттерибизди эшикке алып чыгып сейилдетебиз, эгер үйдө жашаган болсо иттерибиз. To walk the dog. Ит менен сейилдөө. Сегизинчи сүрөттө to study. Окуу. To study. Окуу, сабак окуу. Сабак окуу. To study. Сабак окуу. Тогузунчу. Go to work. Go to work. Жумушка баруу. Go to work. Жумушка баруу.
10 сүрөттө бала кайда баратат? Бала мектепке баратат. Go to school. Go to school. Мектепке баруу. Go to school. Мектепке баруу. Биринчи 11 сүрөттө to drive. Машина айдап баратат. To drive. Машина айдоо. To drive to work. Жумушка машина айдап баруу. Эгер to drive'дин өзүн эле алсак, анда машина айдоо. To drive to work. Жумушка машина менен баруу. Өзү айдап баруу. Машина айдоо деп коелук. Машина айдоо. To drive. 12 сүрөттө to take the bus. To take the bus. To take the bus to school. To take the bus to school. Мектепке автобус менен баруу. Мектепке автобус менен баруу. Мектепке автобус менен баруу. To take the bus to school. Бул мектепке бара турган автобус балдардын баарын чогултуп алып мектепке алып баратат. 13 сүрөттө work. Иштөө. To work. To work. Иштөө. Бул жерде to walk болчу. О созулма to walk. Бул жерде to work. To work. Иштөө. Жеке иштеп отурат, андан кийин 14 сүрөттө жумушунан кетип баратат. Сааттар ала саат 5-тен өтүп баратат. Демек, жумуштан кетүү. To leave. To leave the work. Жумуштан кетүү. Жумуштан кетүү. Жумуштан кетүү. 15 сүрөт go to the store. To go to the store. Демек, жумуштан чыгып алып, store дегенибиз бизде дүкөн. Дүкөнгө баруу. Дүкөнгө баруу. To go to the store. Дүкөнгө баруу. To go to the store. Андан кийин үйгө келүү. Come home. Үйгө келүү. Же болбосо get home деп айтсак да болот. Get home. Үйгө келүү. Come home, get home. Бир сере кайталап алабыз сөздөрдү. To clean the apartment. To clean the house. To wash the dishes. To do the laundry. To iron. To feed the baby. To feed the cat. To feed the pet. To walk the dog. To study. To go to work. To go to work. To go to school. To go to school. To drive to work. To take the bus to school. To work. To leave the work. To go to the store. Come home, get home.